кедей менен бай мечитте дуа кылып жатты. Экөө аралыгы жакын болгондуктан бири-бирине кылып жаткан дуалар угулат эле. Кедей мага Аллахым кызмат кылып иштеп курсагым ачты, фаланча мөмөдөн мындай жемиштен бергин деп дуа кылды. Бай ичинен өзүгө сүйлөштү баштады. Бул кедей мени бетиме эле айтса болбойбу, айтайын угузуп мага эле дуа кылып атат бул. Эми чындап эчтеке бербеймин деп өзүнөн өзү сүйлөп, бай кедейди жек көрүп калат. Бир аздан кийин экөө тең дуа кылып жатат. Бир аздан кийин бир себет көтөрүп бир адам келет мешитке. Бул окуяга бай күбө болуп турат. Баягы кедей ордунан турат да себет алып келген адамды күтүп алат. Себетти ачат экен, себеттин ичинде кедей адам дуа кылган нерселердин бардыгы бар эле. Кедей дуа кылган бардык нерсе себеттин ичинде бар эле. Атап айткан мөмөлөрү бар эле. Атап айткан жемиштери бар эле. Бул нерселерге бай күбө болуп турду. Ал себет алып келген адамдын алдына жакындап, сиз эмне бул адамды тааныйсызбы? Жок. Мурда кызматташкан? Жок. Анан эмне үчүн именно жеке ушул адам алып келдиңиз? Мен бир жүк ташып жүргөн адаммын. Жүк ташып тирүүлүгүмдү араң кылган кедей эле адаммын мен. Бүгүн бир байдын жүгүн ташыдым. Жүгүн ташыйт экенмин, ал мага өтө көп акча берди. Акчаны алып көптөн бери балдарым менен тоюп тамак жейлекпиз, ар кандай аркыл тамактардан продукта кылып үйгө алып келдим. Аялым тамак кылганга чейин менин көзүм илинип калыптыр, уктап кетипмин. Уктап жатып саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм. Түшүмдө пайгамбарыбызды көрдүм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага кайрылып, бул мечитте бир момун пенде бар. Ал Кудайга жалынып, ушул мөмөлөрдү сурап, дуа кылып жатат. Ошого барып кажетін чыгаргын, ал мөмөлөрдү алып баргын. Кайра алып келип ашканын өзүң үй бүлөң менен жегин. Ошондо мен сага бейишке киришиңе кепилдик боломун деди. Түшүмдөн ойгонушум менен сүйүнүп, кубанычым ичиме батпастан базарга чуркадым. Эмне болсо, канча болсо, басы кымбат барзандыгы караган жокмун. Барып айтылган мөмө жемиштерди алдым, мешитке келдим. Калганына өзүң күбө болдуң, деп байга кайрылат. Бай башын кармады. Сиз ушунча алып келген мөмө жемиштин басы кандай эле? Ушунча сом эле. Ошончо сомдон 10 эсе көбүрөөкүн берем. Ушул сооптун бир бөлүгүн бериңиз мага деди. Жок. 20%, 50% берем. Жок деди. 100% берем. Жок деди. Түшүнсөңчү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага бейишке кепилдик берип атат бул нерсенин артынан. Бүткүл дүйнөңдү берсең дагы мен алмашпайм бул соопко деди. Сен бүткүл дүйнөңдү бул дүйнөдө беришиң мүмкүн, бирок акыретте бейишке кепилдик бере албайсың сен деди. Пайгамбарыбыз түшүмө кирип, бул нерсени мага кепилдик берип атат. Жок деди. Бул учур эле, бир убакыт эле, бир көзүмө ирмем эле. Балким ушундай мүмкүнчүлүктөр, ушундай шанстар силерге дагы келиши мүмкүн толук түрдө. Бирок аны кандай пайдаланып жатабыз? Алла урматтуу мусулман бетган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бары жокто бири-бирибизге үлгү. Бүгүн артист актерлорду каяктагы бүгүн кумириң ким десе Месси дейт, Роналдо дейт. Алар сени барлыгыңды дагы билбейт. Кайсыл көчөдө жашаганыңды дагы билбейт. Сен ким экениңди кызыгып дагы койбойт ал. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 7-нчи кылымда эле эчак эле биз үчүн ыйлап дуа кылган. Үммөтүм дейт эле. Хадича кичинекей кыз. Бул Хадича апасына жардам берет. Үйүндө кызматын кылат. Атасы жок, апасы бар. Тоголук жетим эмес, жетим бирок. Апасына жардам берет. Окуйт. Колунан келген эмгектерин кылат. Кичинекей кыз. Хадича досторунун Куран окуганларын көрүп, досуна жакындап келип, мага дагы
китебиңди берип тур. Курандан мен дагы окуйун. Жок. Атаңа барып айткын, атаң сатып алып берет сага. Бул китеп жеке менчик, меники дейт, бербейт. Хадичанын кушагы сынып, көңүлү сынып, апасынын кучагына келип жыгылып апасына ыйлайт. Мага Куран алып бергин апа деди. Апасы дагы, кызым, кичине сабыр кылып тур, чыдап тур. Акча жок эмес бар. Акча жок эмес бар азыр. Бирок тамак ашыбызга жетип турсун, кичине чыдап тургун китеп алып берем мен деди. Кызын алдастап сооротtu. Түнү түндөсү уктап жаткан учурда бунун апасы Хадичанын апасы түш көрөт. Түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыздын алдында эң улуу сахабалар, Умар ибн Хаттаб, Абу Бакр ас-Сыдык, эң күчтүү сахабалар баратты. Анын артында илимдин ээси болгон Имам Бухари, Курандан кийинки китепти жазган, хадис топтомун жазган Имам Бухари көптөгөн китептерди алып кетип жатты. Бул эне байкуш Хадича кызыма бир Куран алып бериңиз деп пайгамбарыбыз ортомчу кылып айтайын деп атат, китеп алып бер Имам Бухариден деп. Бирок түшүндө айта албайт. Ойгонот. Ойгонуп, жүр кызым, дүкөнгө барайлы. Алып берейин китебиңди дейт. Бул түштүн тедбири жөнөкөй эместигин билет байкуш. Ошентип бардык акчасын тыйын тыпырын чогултуп алып дүкөнгө барат. Дүкөнгө барат экен, бая кичинекей кыз, жаш кыз, өтө кызыгат, китепканага кирип, үстүндө турган, эң кооз турган, тышындагы гүл чемберлери менен сонун турган Куран китепке жабышып, апа ке ушун алайлы. Апа жаным ушун алайлы. Ушун алып бересиз мага, мөлтүрөгөн көздөрү менен апаны тиктейт. Апа байкуш дүкөнчүгө жакындап келип, ушул китебиңиз канча деп акчасын сурайт. Акчасын айтат экен, биздин акчабыз жетпейт. Кийинчерээк калганын алып келип берейли, мунун алып туруңуз деп чогулткан тыйын тыпыр акчаларын чыгарат. Калганын кийин алып берейли, алып келебиз биз. Бирок китепти бербесеңиз болбойт. Куранды бериңиз дейт. Дүкөнчү апага унчукпай жакындап кызга келет. Хадичанын алдына келип, сиздин атыңыз Хадича эмеспи? Сиздин атыңыз Хадича эмеспи дейт. Ооба, менин атым Хадича. Хадича. Көздөрүңдүн кареги болоюн, Хадичам. Сага жаның курман болсун. Сага бүткүл дүйнөмдү беремин. Китеп эмес, бүткүл дүйнөмдү беремин. Барлыгымды, байлыгымды беремин. Алгын кызым. Сенин себебиңден бүгүн менин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүмө кирди. Хадича деген кыз келет, ошого бир Куран китеп бергин менин атымдан деп айтты. Сенин себебиңден мага түшүмө кирди. Сага китеп эмес, дүкөнүмдү, барлык байлыгымды беремин. Алгын кошуп жанымды беремин деди. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын биздин бүгүн пайгамбарыбызга сүйүүбүз кандай биздин? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн жанган, биз үчүн күйгөн, бизди сүйгөн зат эле. Бир айт майрамынан чыгып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барат экен. Балдардын кубанычы менен ойноп жүргөн, көчөлөрдө ойноп жүргөн жаш балдардын тобун көрөт. Аларга кошула албастан бир бурчта ыйлап, кайгыда, сыгылууда бөлүнүп калган бир жаш балакайды көрөт. Балакайга жакындап келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эмне үчүн буларга кошулуп ойноп айтасың? Булар мени кошпайт. Менин ата-энем жок. Булар сыяктуу менин кийимим жок. Алар мени бөлүшөт деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам нур жүзү менен баягы жетим балага карап, каалайсыңбы? Фатима эжең болсун. Аллахтын элчиси атаң болсун. Аллахтын элчиси экендигин билди дагы, кучактап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ал учурда төөлөрдү минип ойношот эле. Азыр жаш балдар айылдардан мурда эшектерди минип алып булак ойношот, башка ойношот. Ал учурда төөлөрдү минип ойношот эле. Төөлөрдү минип жүргөнүн көрүп, бул балакайдагын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул досторумдун төөлөрү бар, менде төө жок дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тизесин бөгөп, колун жерге коюп, төө болот жигитке. Бул балакай билбейт, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам курсагын төөнү тепкенде тезирээк жүрөт, бул дагы тебип коет пайгамбарыбызды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул досторумдун төөлөрү, ноктолору бар, жүгөндөрү бар, башкасы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башындагы саласын жебин жечип, оозуна тиштеп бир бөлүгүн ал балага берип, көңүл сынбасын дейт пайгамбарыбыз. Bir жетимдин балакайдан көңүлү сынбасын деди. Бул досторумдун төөлөрү ауф деп жатат. Меники унчукпай айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы мубарак ооздору менен ауф деген кезде Жабраил алейхиссалам келип пайгамбарыбызга: "Я Расулуллах, 3-чү жолу ауф дебеңиз. 3-чү жолу ауф десеңиз, Аллах Таала вада кылды, 3-чү ауф менен бардык үммөттүн күнөөсүн кечирем" деди. Кыяматка алып коюңуз бул ауфту деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Урматтуу мусулман бир тууган, адам качан өздүгүн жоготот, качан өзүн жоготот? Динин жоготкон кезде. Динди бизге жетишине ким себепчи болду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Аллах деген жерде Мухаммад деген сөзсүз келет. Пайгамбарыбызды тааныбасак, пайгамбарыбыз өмүр баянын билбесек, тарбиячылардан, медреседе окуп жүргөн учурубузда тарбиячылардан бирөөсү айтат эле: "Мен футболго ушунчалык кызыгат элем. Футболдогу оюнчулардын бардыгын туулган, төрөлгөн жерлерине чейин жаттаган элем. Күндөрдөн бир күн чогулуш болуп, менден пайгамбарыбыз тууралуу сурады. Мен жада калса өткөн жылын дагы билбейт экенмин" дейт. Ошондон кийин ниет кылдым, пайгамбарыбыз сахабаларды жаттап өмүр баян билиш мага милдет экендигин ошондон кийин түшүндүм, андан кийин жаттадым дейт. Пайгамбарыбыз тууралуу бүгүн эмнени билебиз? Пайгамбарыбызды сүйөбүз дейбиз, бирок пайгамбар тууралуу эмнени билебиз? Урматтуу мусулман, өтө чоң ойлоно турган маселелерден. Эгер пайгамбарыбыз тууралуу эч нерсени билбесеңиз, азыртан баштаңыз. Жана окуяда келген мүмкүнчүлүк башка келбеши мүмкүн.